Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Менин дарегиме Талас районуна караштуу Көгөй айыл өкмөтүнөн жана Калба айыл өкмөтүнөн кайрылуулар келип түшүп атат. 2000-жылы Көгөй айыл өкмөтүнө 400гө жакын жер тилкеси бөлүнүп бериптир айыл өкмөт тарабынан. 2020-жылы ушул негизсиз, мыйзамсыз деп райондук прокуратура 4 кишини тауып, ошол 4 кишинин баягы жер тилкеси мыйзамсыз деп үйлөрүн бузуп, жерди мамлекетке өткөрүп берүүнү соттон утуп ушундай кылып атат да. Эми 20 жылдан кийин бул нерсенин табылганы, анан ошол 400 жер тилкесинен ошо 4 адамдын мыйзамсыз болуп калганы бул адилетсиздүүрөөк болуп атты, Алмазбек Акынжанович. Ушул маселени бир жакшылап карап койсоңуз. Экинчиси ошо Калба айыл өкмөтүнөн 89 жаранга 2014-жылы айыл өкмөт тарабына ошо жер тилкеси берилиптир. Биякта дагы 89 адамды мынакей баягы эле прокуратура, райондук прокуратура сотко берип, ошол жер тилкеси туура эмес деп үйлөрүн тартып алганга мындай аракет кылышып атат да. Ошон үчүн адилеттүү карап, ушул элдин тарабына чечиле тургандай кылып, башкы прокуратурага протоколдук тапшырма берип коюңузду өтүнөм, Жамиля Кубанычбековна. Ушуну бир карап берсеңиздер, себеби дегенде ар бир баягы Кыргызстаныбызда ушул жашап аткан жарандарыбызга шарт түзүп, мыйзамдаштырып бериш керек эле да. Мунугу ошолордун арасында мына Карабашев Бексултан деген ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Ушул жараныбыздагы өмүр бою мына 20 жыл бир времянка салыптыр да. Ушул времянкасын бузуп алып атат да. Бул дагы адилетсиздик болуп атат да. Ар бир неме туура эмес салды деп эле үйлөрүн талкалап бускан туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде ар бир ушундай маселелердин бардыгына эле президент барып катышып эле бар мыйзамдаштырып бергенге ал бардыгына жетише албайт, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Ошон үчүн ушул маселени дыкаттык карап, ушу эл тарабына чечилип бере тургандай кылсаңыз, себеби дегенде мынакей ушул айтып атпаймынбы, 20-жылга мына президенттин указына 6 ай калыптыр да. 6 ай эле жетишпей калган 400гө жакыны мына президенттин указы менен мыйзамдаштырып алды. Ушул 4 үй бүлө эле мыйзамдаштырганга жетишпей калды да. Ошон үчүн ушул жагында бир карап бериңизди өтүнөм. Рахмат.